Марал радиосунун суроо экен. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштегенине карабай, айлык акысы мурдагы эсепте берилиптир. Эмне үчүн эс алуу күндөрү иштегени жана иштөө сааты көбөйгөнү үчүн айлык маянасы көбөйгөн эмес? Андай болбойт. Баардык мамлекеттик органдарга эмгек кодексинин негизинде атайын ошол мамлекеттик органдын өзүнүн спецификалык өзгөчөлүгүнө карата ушундай убактарда төлөмдөрдүн шарттары бар. Ошол төлөмдөрдүн шарттарынын негизинде баардык мамлекеттик органдардын кызматкерлери эмгек акысын алыш керек. Мисалы үчүн мына дем алыш күндөрү иштегенде өзүнчө төлөмдөр болот. Баягы негизги төлөмгө кошумча, анан өзгөчө абалда иштегенде өзүнчө төлөмдөр болот. Алардын баардыгы каралат. Бүгүнкү күндө биз өзүңүздөр билгендей мына медицина кызматкерлеринин ошондой төлөмдөрдү март айы боюнча толук кандуу бүтүрдүк. Башка мамлекеттик органдар дагы каралат. Ал ошол мамлекеттик органдын финанс кызматкерлеринин иштөөсүнөн байланыштуу болот. Ошолор канчалык деңгээлде эрте эсептеп бүтүрүп, ошол маселелерди анан каржы министрлигине өзүнүн заявкасын бере турган болсо, сөзсүз түрдө бул маселе туура чечилет деп ойлойм. Себеби дегенде бул мыйзамда каралган, эч ким аны мындай бир өзгөртө албайт деп ойлойм да. Ал эми мына биздин бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлерине төлөнгөн сумманы айтсак, өзүңүздөр билгендей биздин депозиттик счетко ошол саламаттык сактоо министрлигинин ишкер жарандарыбыздан, активдүү жарандарыбыздан, бизнес чөйрөсүнөн, мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен жалпы болуп бүгүнкү күндө ошол коронавируска каршы күрөшүү үчүн келип түшкөн акчанын суммасы 135 миллион 299 миң 745 сом болуптур. Ал жерде атайын комиссия иштейт. Буну да биз сиздерге буга чейин айтканбыз. Ал комиссияга мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар жогорку кеңешинин, анан жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Ошол комиссия чогулуп, өздөрүнүн чечимдерин чыгарып, ошол келип түшкөн коронавируска каршы күрөшүүгө келип түшкөн сумманын ошол биздин саламаттык сактоо кызматкерлерине, сактоо министрлигинин кызматкерлерине айлык маянасына кошумча төлөп берүү боюнча чечим кабыл алышкан. Ошонун негизинде 34 миллион 743 миң 932 сому ошол жака төлөнүп берилди. Калган акча каражаты бүгүнкү күндө ошол айтылган жогоруда айтылган депозиттик счетто сакталып турат. Андан сырткары социалдык өнүгүү жана эмгек министрлигинин атайын депозиттик счет ачылган. Ал жерге дагы бүгүнкү күндө биздин калкыбыздын арасында айырылуу катмарына жардам берүү боюнча ким кааласа ошол счетторго акчаларын которду. Бул счетко бардыгы 16 миллион 513 миң 455 сом акча келип түшүптүр. Анын 13 миллион 379 миң 996 сомун социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлиги ошол өзүнүн тизмесинде турган калкыбыздын айырылуу катмарына жардам катары бөлүштүрүп берилди бүгүнкү күндө.